Элдердики 5-6 ай, 1 ай, 2 айда кармаса, меники күнүгө жыгылат. Күнүгө 3-4 мал 1 минутадан өзүн жоготот. Москвада этап менен операция болот. Ошол жака көрсөтүңүз, сиз тиги бияктан дары жардам бербей атат. Болгон дарыны бердик, эми эмне кылалы деп айтты. Бир где-то $10.000 акча кетиши мүмкүн. Бирок сразу кыла албайт, аябай результат эметип карап, текшерип, анан операция жасайт деди. Ушу кызым 1 жылдан бери судорога эпилепсия менен катуу ооруду. Күнүгө 3-4 мал кармачы жыгылып, биз больницаларга жаттык, 3 больницага жаттык, детский больницага 2 жолу жаттык. Убактылуу дарыларын иштик, бирок кызыма эч кандай дары жардам бербей, ушу кызым аябай кыйналдык. Кызым өзү да кыйналды, биз да кыйналдык. Күнүгө 3-4 мал жыгылчу кызым, без сознания. Ушинтип аябай кыйналып, барбаган жерим калган жок. Бардык медицина жагына, бардык тараптарга барып көрдүм. Мындай чыгат, кыйын деген жерге апардык кызыбызды. Дарыларын беришти, бирок кызыма эч кандай жардам болгон жок. Анан ушу эл журттан угуп, ушундай Синнамед бар, Шайлообек Үркүнчиев деген киши бар, ушу дарылайт деп элден угуп, анан адресин таап алып Жолдошум экөөбүз келгенбиз. Анан маекке түшүп, ушу Шайлообек байкенин өзүнө жолугуп, педиатр врачка жолуктук, көрүштүк кызымдын акыбалын. Мына бияка келгенде да жыгылып атты, вообще өзүн жоготуп, бияка келгенде да. Бул кишилер ушундай советин берди, дем салышты, аябай жакшы. Анан дарыларын беришти, ичирип көрүң. Аллага шүгүр, бияктан да жардам болуп калсын. Эми тияктан жардам болбосо биздикин да ичип көргүлө деди. Анан биз 2 ай, 1,5 ай бияктын дарысын ичирип көрдүм. Аябай жакшы дарылар экен, чөп дарылар экен. Адамга зыяны жок, ден соолукка зыяны жок, жакшы дарылар экен. Анан кызым 29 августтан баштап берип аттым. Бир 10 күн адаптация болот экен, кичине баягы катуу кармап эметет экен, андан коркпош керек экен, көрсө ал обострение берет экен. Андан кийин мына уже 2 ай болоюн деп калды, 1 ай толук кызым эчтеке кармаган жок, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, кызым аябай жакшынакай. Даже бул өзүнүн сөздөрүн да мурун кармап атканда унутуп, бирдекен кекештенип, бирдекен туура эмес жооп берип, ушунча аябайчы. Мына азыр кызым бүт жакшынакай, аты жөнүн толук айтып, бүт баары жакшы, мына мурунку калыбына келди кызым, жакшынакай. Аябай кызым жакшы болду, мына көрүңүздөр. Акыл эси ордунда, баары жакшы, 1 ай болду, баягы эле өзүнө, кызымдын өзүнө келди. Бул 5,5 жашка чейин мындай оорусу жок болчу. Былтыр сентябрда 5,5 жаштан кийин аябай катуу кармап, 1 жыл кыйналдык, барбаган жерибиз калган эмес. Быйыл мына кызым өзүнө келип, ушу Синнамедке келгенде кызым айыкты, дарысын ичкенде. Мына көрүп турасыздар, аябай жакшы экен, келиңиздер. Мендей кыйналгандар көп, мен көрүп эле жүрөм. Ушул жака келиңиздер, мына Аллага шүгүр, кызым жакшы болуп калды. Эч дарылар жардам берген эмес буга чейин. Бу декапен, эмне деген дарыларды бердим. Убак сааты менен берчүмүн. Эч жардам болчу эмес. Мына бияка келдим, мына кызым кадимкидей айыгып, монтип кайра дагы чуркап келдим. Ушу кызым ушул жактан шыпа берип аткандан кайра чуркап келдим. Дагы эмне кылайын, продолжить этейинби деп биякта врачтардан сурап. Мына кызым аябай жакшы, рахмат, Аллага шүгүр.